Жатындын түшүүсүндө айымдар дайыма табарсыздын оорусу менен кыйналып келет. Жолдошу менен болгон мамилеге дагы бул өтө чоң таасир этет. Бул операциянын максаты төрөттөн кийинки калыпты төрө электегидей калыпка алып келүү. Биринчи самооценка көтөрүлөт. Бул операция эч качан жаштандыбайт. Жада ыйлап келдиң да, эми болсом антип күлүп келип атасың. Сен эмне кылышты бул врачтар деп. Мага ыраазы болгон кубаныч көздөрү менен рахмат айтса, бул менин биринчи жетишкендигим. Саламатсызбы? Бүгүн биз көп жылдан бери ыңгайсыз тыюу салынган коомдо тема жөнүндө сүйлөшөбүз, бирок бул тема абдан актуалдуу бүгүнкү күндөрдө. Бул аялдар үчүн жалгыз гана эстетикалык жардам эмес, бирок кайра ишенимди келтирүү, ыңгайлуулукту жана жашоо сапатын көтөрүүчү мүмкүнчүлүк деп эсептелинет. Бүгүнкү биздин коногубуз Мээргүл айым, врач-гинеколог, операциялык гинеколог. Кош келиңиз. Саламатсыздарбы? Кантип ушундай назик медицина аймагында маанилүү аймакты тандап алдыңыз? Башынан саламатсыздарбы баарыңыздарга. Мен Буркан кызы Мээргүл, гинекологиялык багыт боюнча быйыл буюрса 10 жыл болот. Бул медицина багытында тандоо боюнча ар бир айымдын, ар бир адамдын эле кичинекей эңсөсү болот эмеспи? Мен 5-класста окугандан баштап медицинага көңүл буруп, медицина тармагында издене баштаганмын. Кудайга шүгүр, мектепте жакшы баллар менен аяктап, медицина университетине тапшырганга дагы жетише алдык жана ошондой эле жакшы ийгиликтер менен бүт алдык. Быйыл буюрса 10 жыл болот. Бизге 10 жылдан бери гинекология тармагында эмгектенип келүүдөбүз. Интимдик пластика бул эмне? Анан кимдерге керек? Интимдик пластика дегенде бул айымдардын төрөттөн кийинки калыбын эстетикалык кайра ордуна келтирүү саналат. Бул интимдик пластика биздин айымдарга, деги эле биздин мусулман айымдарга өтө керектүү тема деп ойлойм. Бул багытта бүгүнкү теле берүүбүздө аягына чейин силерге толук маалымат бергенге аракет кылабыз. Пластикага кандай көрсөткүчтөр керек? Интимдик пластика өзү көп төрөгөн айымдарга, чоң төрөгөн айымдарга жана ошондой эле оор жумуш аткарган айымдарга бул өтө керектүү операция саналат. Себеби жатындардын жатыны түшүүдө көптөгөн кошумча ооруларды алып келүүсү мүмкүн. Бул операция жогоруда айткандай чоң төрөгөн айымдарда, оор төрөгөн айымдар, оор жумуш аткаргандарга жана ошондой эле жатыны түшкөн айымдарга бул өтө керектүү. Мындайча айтканда биздин менталитетке керектүү операция саналат. Статистиканы карасак, аякы 15-20 жылда интимдик пластика абдан популярдуу болуп атыптыр. Азыр өзгөчө Бразилия, Америка жана Түштүк Кореяда популярдуу экен да. Бизде канчалык популярдуу бул хирургиянын түрү? Бизде бул акыркы 10 жылда өнүгүп келе жаткан пластикалык операцияга кирет. Себеби буга чейин бизде медицина көп өнүккөн эмес. Башкача айтканда, пластикалык операцияларды биздин мамлекетте эмес, биз сырткы өнүккөн мамлекетке барып окуп, билим алып келген үчүн андан кийин биздин өзүбүздүн мамлекетке таратып атабыз. Мындайча айтканда, акыркы 10 жылдыкта бизде пластикалык операциялар 20-дан 70%ке чейин уже жогорулады. Ушул интимдик пластикадан кийин кандай айымдардын жашоосу өзгөрөт? Биринчиден бул айымдын өзүнө керектүү операция. Себеби жатындын түшүүсүндө айымдар дайыма табарсыздын оорусу менен кыйналып келет. Көпчүлүк учурда зара кармай албай келет. Жана ошондой эле жолдошу менен болгон мамилеге дагы бул өтө чоң таасир этет. Мындайча айтканда, көп жубайлуулукту алып келет десек болот. Бул операциянын максаты төрөттөн кийинки калыпты төрө электегидей калыпка алып келүү. Бул операциядан кийин айымдардын өзүнүн самооценкасы, биринчи самооценка көтөрүлөт. Экинчиден, операция 2 айга чейин созулат, толук айыгуусу. Бул учурда айымдын уже өнөкөт болгон ооруларынан айыгып, ден соолугунун айыгуусуна, жашоо турмушуна жана ошондой эле жолдошу менен болгон мамиле өтө зор болуп баштайт жана ошондой эле айымга ишеним пайда болот. Негизи аялдар дайыма эле төрөп келчү эмес беле? Анда мурун кантип жашашчу эле аялдарчы? Азыр
жашоонун сапаты көтөрүлүп атат туурабы? Ошон үчүн ушуга дагы маани берип ушундай операцияга барышат болуш керек Азыр бизде бүт YouTube каналдарынан, Instagram, TikTok каналдарынан маалыматтарды кеңири таратканга аракет кылабыз. Бизге мен практика боюнча айтсам, эң кооптуу болуп алыскы райондогулар келет. Мисалы үчүн Баткен областынан, Жалал Абад областынын Чаткал районунан, Аксы райондарынан бизге өтө кооптуу болуп келет. Себеби ал жакта төрөт үйлөрүндө дарыгерлер жетишпейт, только медайымдар гана род принимать этишет. Ал жерде төрөттөн кийинки осложнениялар да көп болушу мүмкүн. Мисалы үчүн төрөттөн кийинки разрывдар ал жакта тигилбей калышы мүмкүн. Илгерки энелерибиз үйдө эле төрөгөн. Мисалы 60-70 жаштагы энелерибиз келет, жатындын түшүүсү уже 4-стадияга жетип калган. Алар эмне кылат? Колун таза жууп, жатынды жууп, кайра ордуна салып коет. Оор жумуш аткарганда жатын кайра түшүп калат, кайра салып коет. Алардын түшүнүгүндө өздөрү айтышат, өзүбүз жактагы врачтарга көрүндүк, кайрылдык, булду биз эч нерсе кыла албайбыз, ушул оору менен наркы дүйнөгө чейин кетесиздер деген жооп алып келишет. Бул боюнча мен ал түшүнүккө каршымын, себеби азыр медицина өнүгүүдө. 70 жашта, 80 жашта болсо дагы аялды толук изилденип, ал аялга жардам берүүгө даярбыз. Жардам берип дагы келип атабыз. 50-60 жашка чейин келтирбей, төрөттүн возрасты бүткөндө эле кайрылса болот экен да. Бул учурда бул операция эч качан жаштандабайт. Мисалы үчүн биздин практикада кездешет, жаңы эле 22 жаштагы кыз келген, ал дагы Чаткал районунан биринчи төрөтүндө өтө чоң төрөгөнү үчүн разрыв көчүккө чейин жыртылып, жатындын түшүүсү 4-стадияга жетип келген. Натыйжада айымдын колуна жатын илешип, жада калса улуу зарасы дагы уже кармай албай калган учур келет. Бул операция эч качан жаштандабайт. 22 жашта болобу, аны бүт төрөттөн кийинки жыныскынын калыбына келтирүү максатында пластикалык операциянын 3-4 түрү жасалды. Операциядан кийин 2 айга чейин айым толук көзөмөлдүү болуп, андан кийин өзүнүн жашоосун улап кетет. Болгону кийинки төрөтү кесарево жолу менен гана болуп калат. Бирок эгерде разрыв чоң болуп, жоон ичегиге чейин жыртылса, анда баары бир өзү төрөй албайт айыл. Анда кесарево жолу менен кийинки жолкугачы андан көрө лучше операция жасап, аялдын жыныскынын өзүнүн калыбына келип, кадимкидей жашоого өткөзүп туруп, андан кийин кийинки балдарын пландаса болот. Бул операция эч качан жаштандабайт. Мындайча айтканда, айым муктажбы, анда жасалыш керек. Мына силер уже дагы бир миф жөнүндө айтып кеттиңиз. Мындай операцияларга карыган кишилер барат депчи, карыган айымдар. Биз силердин пациенттерден көрүп атабыз, мындай жаш айымдар деле муктаж экен. Ошондо дагы кандай мифтер бар интимдик пластика боюнча? Бул интимдик пластика боюнча өтө көп мифтер бар. Аны биз өзүбүзгө келген айымдардан угабыз. Мисалы үчүн, бул операцияны жасагандан кийин айымдар төрөй албай калат. Жок, андай эмес, кадимкидей төрөсө болот. Жана ошондой эле бизде мисалы плановый беременность деп коет, бизде андай жок. Мисалы 4-5 төрөдү айымдарга сактануу жолун пластика операциясы менен кошуп, жатындын түтүктөрүн кошо байлап коюу операциясын сунуштайбыз. Бул операцияда дагы ар кандай мифтер бар. Жатын түтүгүн байлап койсо, этек кири келбей калат, эрте климакс болуп калат, же жолдошу менен болгон жашоого уже ылайыктуу болбой калат деген мифтерди айтып келишет. Мунун баары жалган. Пластикалык операциянын кайра жакшы жагы, сезүүсүнүн жоголуп калган аялдар дагы сезүүсүн кайра кайтарып берет. Мындайча айтканда, оргазм деп коет, оргазмды да кайра өзүнө кайтарып берет. Ал эми жатын түтүктөрүнүн байлоосу дагы айым үчүн эч кандай зыян келтирбейт. Кандай симптомдор менен силерге кайрылыш керек?
Жатындын түшүүсүндө биринчи белги бул ар дайымкы өнөкөт болгон табарсыктын оорусу. Айымдар өнөкөт болгон табарсык ооруга көнүп калышат. Мындайча айтканда, дайыма табарсык ооруйт, ошол ооруга көнүп калат. Анан бизге көп кайрылган белгилери бул заара кармай албай калуусу. Көп төрөгөн айымдар, чоң төрөгөн айымдарда дайыма сийдик каналы жабыркайт дагы 30-35 жаштан баштап уже заара кармай албай баштайт. Андан кийин асты жактан жел чыгуусу, жолдошу менен болгон мамиледе сезүүнүн жоктугу. Жана ошондой эле дайыма цистит илдети менен жабыркап келет. Себеби төрөт учурундагы разрыв тигилбей калса, ал жакка инфекция кире турган оңой болуп калат дагы. Ар дайым бул айымдар цистит боло берет. Ушул симптомдор менен бизге аябай көп кайрылышат. Мындай интимдик пластика бул чоң аймакта. Кандай түрлөрдү жасайсыңар? Кандай операциялардын түрүн? Интимдик пластиканын түрлөрү өтө көп. Мисалы үчүн атын атап кетсем, вагинопластика. Вагинопластика бул жыныскынын кичирейтүү, төрөттөн кийинки разрыв болгон чоңойгон влагалишаны кайра ордуна келтирүү. Жана ошондой эле перинеопластика деп коет. Бул төрөт учурунда разрыв болуп, же эпизотомия деп коет, кайчы менен кыркып салган процедураларды промежностьти өзүнүн калыбына келтирүү. Жана ошондой эле лабиопластика деп коет. Лабиопластика бул жыныстын сырткы эриндерин эстетикалык калыбына келтирүү операциясы. Андан сырткары эстетикалык гинекологияга кире турган бул ар кандай плазмалифтингдин түрлөрү, филлердин түрлөрү келет. Аны ар бир айымды өзүн көрүп туруп, анан ошого жараша консультация беребиз. Көбүнчө эле силерге төрөттөн кийин кайрылат экен, Анан ушул төрөй элек айымдарга биз кандай кеңеш беребиз? Ушундайга келтирбеш үчүн эмне кылыш керек? Мисалы, төрөткөн айымдарга, гинекологторго айтыш керекпи, же гинекологдор башкача мамиле кылыш керекпи төрөгөн айымдарга? Эмне кеңеш бере аласыз? Аябай сонун суроо. Өзү ооруну дарылоодо эң жакшы алдын алуу деп аталат. Биздин айымдарга дагы, кесиптештериме дагы айтарым, кош бойлуулукту пландоодо биринчи очередте толук текшерүүдөн өткөзүп, анализдерди тапшырып, андан кийин кош бойлуу болсо. Өзү төрөт өзү 1 саат, 2 саатка созулганы менен ал төрөт 9 ай бою келген воспалительный процесстен зависит этет да. Мисалы үчүн боюнда барда кош бойлуу айымдар воспалительный процесс выделениянын келүүсүндө, башка инфекциялык ооруларга анализдер тапшырып, убагында лечение кылып, баланы жакшы өсүүгө жардам берсе, төрөт учурунда эч кандай разрыв болбойт. Ал эми төрөт учурунда акушердин айтканын кылып, гинекологдордун айтканын кылып, туура төрөп алган болсо, төрөттөн кийинки период 2 айга созулат. Ал периоддо өзүн жакшы караган болсо, эч кандай жатындын түшүүсүнө алып келбейт. Ошол эле учурда жатындын түшүүсүнүн бирден бир себеби бул төрөттөгү разрыв. Гинекологияда, роддомдо төрөгөн айымдарда көбүнчө разрыв болгондо ал жерде каны токтосо тигилбей калып кетет. Ал жерде сөзсүз түрдө тигип, өзүнүн калыбына келтирип, жана ошондой эле разрывдан кийинки рананы кандай уход кылат, ошону айымга түшүндүрүп берсе, бул жатындын түшүүсүнө алдын алган болуп саналат. Операцияга кандай даярдануу керек? Бул операцияга биринчи айымды креслодо көрүп, жатындын түшүүсүнүн канчанчы стадиясы, канча операция жасалат. Мисалы, жогоруда айтып аткандай, вагинопластика, лабиопластика, перинеопластика бул операциялары 4 операция бир айымга чогуу жасалып калышы мүмкүн. Ошол креслодо көрүп диагноз койгондон кийин операцияга керектүү анализдердин бардыгын тапшыртабыз. Ал анализдердин баары чыгып такталгандан кийин анан операцияны пландап туруп жасалат. Операциядан тышкары башка лечение барбы? Ушундай симптомдор бар болсочу. Бул дагы бизге көп келген суроолордун бири айымдардан.
сөзсүз түрдө эле айымды операция деп айта албайбыз. Себеби мисалы 1-ди 2-ни төрөгөн айымдар, разрыв болбой төрөгөн айымдар болсо, ал үчүн сонун гимнастикалар бар. Гимнастикаларды үйрөтөбүз. Мисалы үчүн фитнестин түрү бар, аны үйрөтөбүз. Эгерде жатындын түшүүсү 3-4 стадия болсо гана, айымга коркунуч келдирсе гана операция жасалат. Ага чейин ар кандай гимнастиканын, фитнестин түрү менен жынысқынын калыбына келтирсе болот. Операциядан кийин канча күндө аял кайра өзүнө келет? Бул операция жасалганда биздин клиникада 3 күндөн 5 күнгө чейин болот. Андан кийин толук айыгуу 45 күндөн 60 күнгө чейин деп айтабыз. Бул дагы айымдын жашына карап, организмине карап, кошумча оорулары барбы жокпу ошого карап. Мисалы үчүн кээ бирки учурда сахарный диабет деп коет, кант диабети менен ооруган айымдарыбыз келет, чоң энелерибиз. Аларга айыгуу 3 айга чейин болушу мүмкүн. 3 айга чейин айым биздин көзөмөлүбүздө дайыма болуп турат. Силердин практикада кандай кызыктуу окуялар болду эле? Биздин практикада өтө эле кызыктуу окуялар аябай көп. Мисалы үчүн көп айымдар жатындын түшүүсү менен жабыркап келишет, төрөттөгү разрыв менен болот, бирок алар өздөрү билишпейт. Качан гана креслого чыгарып, диагноз коюлуп, түшүндүрүп берилгенде гана өзүндө болгон белгилерди айтып түшүндүргөндө гана болот. Мисалы үчүн менин акыркы эле операциямда 71 жаштагы айымга операция жасап бердик. Ал айым зара кармай албайт, дайыма баса турса кармай албайт. Анан операциядан кийин айым кадимкидей намаз окуп, өзүнүн калыбына келди. Андан кийин айтып атпайбы, операция десе дейт, мен жана кинодогудай дейт, аппараттарда жатып дейт, 5 күн стеклосу бар комнатага киргизип дейт, ошол жакта эч кимди киргизбей карайт деп мен көрсө, операция деген бул жеңил эле турбайбы? Операциядан кийин бат эле айыгып кеттим го. Эми барып дейт, кошуналарыма, туугандарыма баарына айтам, ушинтип сиздер да баргыла деп. Мен да досторум бар деп ушинтип айтып атпайбы? Бул пластикалык операцияга кирген үчүн операция аталганы менен бул жеңил операцияга кирет. И наркоздору дагы өтө жеңил. Операцияны эртеси эле айымдар кадимкидей туруп басып жүрө берет. Ошон үчүн айымдарга айтарым, эч качан коркпоңуздар. Келип консультация алып, эгер операция керек болсо коркпой жасата бериңиздер. Ошол дагы бир жолу айымдарга ушундай коркунучтуу эмес экенин көрсөтүп, мындай процессин айтып берип коесуңарбы? Кандай өтөт операция? Мына даярдануу болот, кандай өтөт? Бизде биздин клиникада лабораторияларыбыз 1 сааттын ичинде чыгарып бере турган анализдерибиз бар, лабораториябыз бар. Пациент келгенде анализ тапшырып, 1 сааттын ичинде айымды операцияга даярдап алсак болот. Операцияга даярдабай 2 саат жүрөт. Ал жактан кийин анан операционный группабыз бар өзүбүздүн. Айымдарга жеңилдик болуш үчүн анекдотторду дагы айтып берген күндөрүбүз болот. Жактырган музыкасын коюп беребиз. Психологиялык даярдайбыз. Анан операция форманы кийгизгенде айымдар башында ыйлап баштайт. Операциядан чыкпай калсамчы депчи. Анан операция бүткөндө анекдотторду айтып, музыкаларды коюп, анан кайра алып чыгып атканда айымдарыбыз кадимкидей күлүп чыгат. Анан палатадагылар да күлөт, жана ыйлап келдиң да, эми болсом мынтип күлүп келип атасың, сен эмне кылышты бул врачтар депчи. Ошондой операцияга даярдануу в основном аялдарга бул психологиялык даярдоо, подготовка кылуу. Коркпоңуз, баары жакшы болот. Бул кыйын эмес. Андан кийин уже жашарып каласыз, жашооңуз дагы өзгөрөт деген кеңештерди берип, андан кийин даярдап алып киребиз. Пациенттер менен иштөөдө силер үчүн эң баалуу эмне? Айымдар менен иштөөдө биринчи ишеним. Буга чейин 1000ден ашык операцияларды жасадым. Ар бир айымга өзгөчө мамиле, өзгөчө кароо. Эгерде айым сизге ишенбесе, ал эч качан келбейт. Айымдын ишеним ичине кирип, аны операция жасап, операциядан кийин анын батыраак айыгып кетишине айымдан мурун биринчи биз ишенишибиз керек да.
Сиз жакшы эртерээк айыгып кетесиз. Айыгып калдыңыз уже, жакшы болуп калдыңыз деп айымга ишеним бергенде гана айым мен уже жакшы болуп калыпмын, мен сакайып калыпмын, мен уже жашарып калыпмын деп өзү ишенип бизге караганда өзү эртерээк аракет кылып баштайт. Кайсы учурлар силерге кесиптик канааттануу алып келет? Бул менин эң жакшы көргөн суроом. Бул суроого жооп бергенге аябай жакшы көрөмүн. Мен дайыма операция жасаймынбы, айымдарды дарылаймынбы? Биринчи очуртта айымдын көзүнөн кубаныч көрүү. Айым айыгып кетүүсүндө мага ыраазы болгон кубаныч көздөрү менен рахмат айтса, бул менин биринчи жетишкендигим. Бул нерсе менде күндө эле болот. Күндө эле айымдардан рахмат айтам, рахмат угамын. Бирок баары бир буну күнүмгө көргөн сайын дагы көргүм келе турган нерсе. Айымдардын көзүнөн кубаныч көрсөм, мага болгон ишеничин көрсөм, мисалы кош бойлуулукка дагы келген айымдар кош бойлуу болуп, сүйүнүчүн кошо бөлүнгөн нерсе, бул өзгөчө бакыт. Мен ушул менен аракет кылып, ушуну дагы көргөнгө аракет кылып эмгектенип келем. Ушундай силерге окшош дарыгерге туш келгенге айымдар аябай бактылуу болуш керек. Анткени кээде мындай дарыгерлердин чарчаганын байкайбыз да. Алар үчүн мындай күнүмдүк жумуш болуп, мындай жакшы мамиле кылып бере алышпайт да. Канааттануу ушундай жумушуңуздан алганыңызга мен аябай кубанычтамын да. Мисалы төрөт үйлөрүндө гинеколог акушерлерге бул күнүмкү жумуш болуп, анан аялдарды мындай бактылуу кыла албайт да. Аял үчүн ар бир баласы мындай чоң бакыт, көптөн бери күткөн баласы болобу, 3-чү баласы болобу, 5-чи баласы. Бирок дарыгерлер кээ бирде ошону унутуп калышат да. Ошон үчүн мен айтат элем биздин дарыгерлерге, жумушуңардан канааттануу алышыңыз керек да. Мээргүл айым сыяктуу. Силерге кайрылам десе, айымдар кантип таба алат силерди? Бизде Instagram баракчаларыбыз бар, TikTok баракчаларыбыз бар. Жана ошондой эле сиздердин клиникаңыздарга да байланышса, бизде рекламаларыбыз мындайча айтканда бүт жерге эле тараган. Жада калса чет мамлекеттерден келишет. Быйыл даже Кореядан, бирөөсү Америкадан, Дубайдан, Россия айым кошумча бизге жакын өлкө, Бразилиядан да келген пациенттерибиз бар. Аябай Instagramдан, TikToктон көрүп, жете албай келдим деп келип, мени өзү мындай да, пациент эшикти ачып кирет, мени көрөт, ага чейин тынбай көрүп, мен менен 100 жылдык тааныштай болуп калат да, чуркап келип кучакташат да. Мен сени көрдүм, мен наконец-то сага жеттим депчи. Анан чет мамлекеттерден да көп айымдар келет, аларга жардам беребиз. Мындайча айтканда, биздин кыргыз айымдарга өтө көп колдоо керек. Айрыкча алыскы райондордогуларга, чет мамлекетте жүргөн айымдарга. Ошон үчүн дагы мен маалымат көбүрөөк таратам, дагы да тарата берем, баарына жетиш үчүн. Ар бир айым үчүн, бул көптөрөгөн айым үчүн, чоңторөгөн айым үчүн бул пластикалык операция кадимкидей керек. Төрөп бүткөндөн кийин айымдар сөзсүз жасатуучу операция саналат. Ошон үчүн ар бир айымдарга кайрыларым, өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарга кам көрүп, төрөттөн кийинки абалды кайра төрө электегидей абалга келтирип алсаңыздар болот. Мындайча айтканда, 18 жашар кыз болуп алсаңыздар болот. Силер айтып атпайсызбы, ушундай жакын адамдай эле сезип келишет депчи. Ошо мен биздин көрүүчүлөрдү чакырам. Мээргүл, гинеколог Мээргүл деген Instagramга катталып, контентин көрсөңүз, силер деле ушундай жакын таанышкандай болуп каласыздар. Биздин Авиценна KG клиникабыздын баракчасына катталып дагы болгон маалыматты таба аласыңар. Ушул YouTube роликти көбүрөөк таратып, башка айымдарга, апаңыздарга, эжелериңерге көрсөткүлө. Сизге чоң рахмат. Сиздерге да чоң рахмат. Биздин берген маалыматыбыз бул айымдар үчүн өтө пайдалуу болот деген үмүттөбүз. Ал эми айымдар, сиздер биз менен бирге болуңуздар.